журналисттерди бийликти басып алат, башаламандыкка чакырат деген сөздүн өзү бул күлкү келерлик нерсе. 11 журналист барып эле бийликти басып ала койгудай бийликтин ак үй бир толккан эмес да. Ал деген Кыргыздын уюткулу жер, элдин баардыгынын, Кыргызстандын күзгүсү болуп турган эмени 11 журналист басып ала кое турган кудурети деле жок. Алардын негизи бул 11 журналист мекенин сүйгөн, мекенчил, кесибин сүйгөн, чынчыл жаштар деп айта алам. Мисалы, башканы айтпасам дагы мен өзүмдүн уулум Актылык Капаров тууралуу мен айта алам. Буга чейин эч кандай мындай жаман иштерге аралашкан эмес. Саясий партия, саясий күчтөргө же болбосо коррупциялык же болбосо жанагындай жаман нерселерге аралашкан эмес. Мекен бийликтегилерден суранып кетет элем, ушул жаш журналисттердин шагын канатын кайрыбай, булардын эмгектерине укуктук баа берип, чындыгында адилет чечим чыгарып берсеңиздер деп. Биз ошол окуш залда деле өткөрбөс, эгер уруксат болсо, ошондой тамчы тамыр тоскоолдуктар болуп атса, кайерде деле өткөргөнгө макул болчубуз. Бирок тилекке каршы кайерден дагы өткөргөнгө уруксат берилген жок. Биз ушул сырттан бизге шарттын деле кереги жок. Негизинен элге, кыргыз элибизге, анан бийликке кайсы жерде турсак дагы кардын астында, жамгырдын астында болсо дагы үнүбүз жетсе болду да. Биздин ушул кармалган 11 журналисттин ак экени, алардын эч кандай күнөөсү жок экени, алар кадимки эле карапайым кыргыздын уул кыздары, мекенди сүйгөн, чындыкты сүйгөн уул кыздары экенин биз далилдегибиз келет да. Мен Акыл Орозбековдун апасы болом. Ошол 16 январдагы кармалгандан бери биз ушунчалык ушул немени издеп отурабыз, акыйкатты издеп отурабыз. Менин балам жөндөн жөн кармалды. Ал жерде анын эч кандай күнөөсү жок, далил жок, кармалды. Биринчи шектүү катары кармап кетип 48 саатка, 2 саатта свидетель катары кармап кетип, андан кийин анын башкаруу чарасын карап атканда 2 айга камап салышты. Ошол кайсыл, мен ошол сурайт элем, кайсы эмне күнөөсү бар бул баланын? Бул эч качан мындай провокация же болбосо ошол 278 берене деп атышабы, тополоң уюштуруу, башаламандык уюштуруу деп. Бунун эч кандай андай тополоң уюштуруп, башаламандык уюштура турган ким далилдеп берет, ким каерге жазып коюп турганы, соц тармактарда ушинтип азыр жалган жалааларды жабыштырып жатышат. Бул бала ушунчалык тескерисинче мекени сүйгөн, аябай патриот бала болчу. Бул жаш кезинен аябай жакшы окуган, университетти дагы артыкчылык диплом менен бүткөн, эл аралык конкурстарга катышып жүргөн, ушул Кыргызстандын ушул университеттин атынан ар дайым ушу элим, жерим деп жүргөн бала болчу. Азыр кирип кезип атасыздарбы? Акыбалы кандай экен? Ден соолугу жакшыбы? Азыр биз киргизбейт бизди. Ал жерде кандай акыбалда, мен ошону да ушул ар биринин энеси бар болуш керек. Энелерди ыйлатканыңар туура эмес. Күнөөсү жок отурат. Балабызды тактап бериңиздер деп. Биз мен жубайым, жолдошум Орозбеков Акыл. Биздин экөөбүздүн башкарышканыбызга 5 жыл болду. 5 жылдын аралыгында биз эч кандай даже мондай конфликтта болгон эмес. Ал өзү ушунчалык акылдуу, атына затына жарашкан бала болчу. Өтө грамотный, окуу жайындагы канча деген курстарды окуп, сертификаттары бар, толтура. Журналистикада кызыл диплом менен бүткөн, өтө акылдуу деп мүнөздөй алам. Могу жумушуна байланыштуу мондай иштер болуп кетти. Ал 16 январь күнү бизди таңкы саат 8-де жолдошума чалышты, кел депчи. Кел дегендин себеби эмнеде? Жолдошум билбей эле барды жумушуна. Барганда эле мондай случай болуп, уже кармап кетишти. Анан саат канчаларда бир түштөр маалда алып келдим.
үйдү обыск кылышты, үйдү баарын тинтишти, эмне издешти билбейм, мен айтор түшүнгөн жокмун, бизге деле айткан жок, мен как жубай катармын, айткан жок да. 2 саатта келип калат деди, биз 2 саат күттүк, 2 саат эмес кана, мына 10 күн болду уже, 10 күндөн бери жыйынтык жок. Бизге адилет иштейби, биздин мамлекетте биз кимге ишенебиз? Ушундай случай болуп атса биз кимге кайрылышыбыз керек? Биздин үнүбүздү ким угат? Мен ошого бияка азыр келдим, сууктун күнүнө карабай 2 жаштагы кызым менен келдим. Ошо мен жолдошума айтмакчымын, могу артына жабылып аткан жалган жалага ишенбеңиздер. Биз окуп атабыз, үйдө сот тармактарда, медиаларда кандай гана буларды кароолоо жүрүп атат. Комментарияларын айтпай эле коелу. Биз ошого актап бериңиздер деп өтө суранабыз деп башчылардан суранат элек.